талаптар негизи аткарып атасыңарбы? Пломба салынды, биз деген инспектор келип текшерди беле, сезонго даярдыгыңар кандай? Ошонун баары негизи азыр кичинекей экскурсия көрсөтүп берсеңер. Экология техник көзөмөл кызматынын тарабынан жартылашкы миссия караштуу. Биз мына 2 күндөн бери сиз менен урматтуу журналисттер чыгып болгондой көрсөтүп силерге азыркы акыбалды, негизи азыркы пансионаттар иштегендерин, тазалоочу курма жайларын өзүңөр көрдүңөр. Азыр Минэкономиканын биргиликте 6 предписание алып туруп, мына жигиттер аз текшерип атат. Сиз ошону көрдүңөр өзүңөр. Бул Эс Өкөл район боюнча. После очистки вода у нас попадает в растительную систему и поливается деревья вот капельным методом. Под каждое дерево капает водичка, дозируется. И вот так вот у нас все происходит. Жана Эс Өкөл район боюнча биз силерди кандай кемелер иштеп атат, кандай саркындуу суулар топтоочу жайлары кандай пломбаланганын көрсөттүк, анын баарын өзүңөр көзү менен көрдүңөр. Биз пломбаны эмнеге басабыз? Пломбаны обычно баягы илгерки Союз убагындагы ушундай кемелерде нижний слив деп коет, буякта эмеси болот да. Ошондактын краны бар, ошого биз баягы ачып жаппасын деп пломба басып кетебиз да. Откачка кылганда бул үстүнөн өздөрү басат. Могул бар, откачка басат. Андан тышкары дагы аттракцион, азыркы убакта аттракциондор иштебейт. Биз ошого негизи талапка ылайык, экологиялык коопсуздугуна талапка жооп бербеген үчүн ошентип жабылган азыр. Азыр алардын ээлери азыр технический заключениясын даярдап атат. Даяр болгондон кийин, бизге көрсөткөндөн кийин, биз ошондо кагаздардын баары топтолуп көрсөткөндөн кийин баягы мыйзамга келиширсе, анда ошондо ачылат. Негизи анын саркындуу суулар кайда кетип атат? Ачтойго кетип атат. Ачтойуңар барбы негизи? Бар жерде. Көрсөтөсүңөр да азыр. Андан тышкары биз мына азыр бүгүнкү күндө 2-чи күн Эделбейс деген пансионатта барыбыз өзүңөр көргөндөй азыр 200ге жакын бала эс алып жүрөт. Бирок ушул тазалоочу курма жай деген иштебейт. Азыр өзүңөр көрдүңөр. Жазып турат да, обязуюсь не приступать к приему отдыхающих без наличия рабочих качественных сооружений или подключения к центральной канализации или имеющейся ближайшей канализационной сети в соответствии с экологическими требованиями. Бул эле бирок сиз иштеп атасыз да. Сиз билесиз, 131 жарылык бар. Садыр Нурушевич жарылышы президентибиз. Жана Камшек Кудыртаевичтин тапшырмасы бар. Курма жайыбыз таштанды, тазалоочу жайыбыз иштебесе, анда иштебейбиз депчи. Бирок ошого карабастан негизи азыр мына 200 өзүңөр көргөн 200ге жакын балдар эс алып жүрөт. Курма тазалоочу жай иштебей эле. Ошон үчүн биз азыр Минэкономиканын ошол предписания келишме түрүндө макулдашуу түрүндө предписание алып туруп, бияка внеплановый проверка менен келебиз. Неплановый проверка менен биз ал жерде эскертүүнү жазып беребиз. Эскертүүнүн талаптарын аткара алса, андан кийин биз анда штрафтарга жана $100 өтөбүз.